Коллегияда 2021 жылы аткарылган иштери тууралуу таасыл маалыматтар айтылып, 2022 жылы жасала турган социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы талкууланды. Андагы башкы орунда турган жазга карата айдап себүү иштерине даярдык, ирригация маселелери, авто жолдорду жана мектеп, бала бакчаларды куруу, электрондук документация иштеринин жүрүшү боюнча талкуу жүрдү. Күн тартибинде район акимдерине жазгы талаа иштерин өз убагында аткаруу тапшырмасы берилип, мыйзамсыз жерлерди трансформациялоо, калктык каттоо жана электрондук документацияга өтө элек мекемелерди тез арада өткөрүү иштери жолго коюлду. Ал эми өз милдеттерин туура жана так аткарбагандыгы үчүн бир нече аймак башчыларына сөгүш жарыяланды. Быйыл 4 ишкана, 20 гана орун болду. Бул 4 ишкананын атын билсек болобу? Бул эмне деген ишкана? Үстүздөгү жылы Чүй облусунда жаңы социалдык мекемелердин курулуш иштери башталаары мерчемделүүдө. Анда 7 өндүрүш аймагы ишке кирип, 20 миңге жакын жумуш орундары түзүлөрүн облус башчысы билдирди. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.